Жүрөктү өлтүрө турган амал бул күнөө. Инсан баласы бир күнөө иш кылса, анын жүрөгүнө бир кара чекит урулат. Дагы кылса, дагы урулат. Кайра кылса, кайра урулат. Мына ошентип олтуруп, ошол кара чекиттер көбөйүп, жүрөктүн баарын каптап калат. Мунун мисалы ушундай. Элестетиңиз. Сизди бир кап-кара залентага ороп салсын да, көзүңүз көрбөй калат. Оозуңуз сүйлөй албайт. Кулагыңыз укпайт. Кол буттарыңыз аракеттене албайт. Эгер мурдуңуз ачык болсо, дем алышыңыз мүмкүн. Болбосо, өлөсүз. Бул деген эгер бүгүн 5 күнөө кылсак, жүрөгүбүзгө 5 чекит урулуп жатат деген. Эми сиздин жүрөгүңүз карайып кетсе, сиз Курандан дагы, баяндан дагы, тозоктун азабынан дагы, бейиштин рахатынан дагы таасирленбей каласыз. Анткени сиздин жүрөгүңүз өлүп болгон.